Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Урматтуу мусулман бир тууганым, сиздер менен биз Сирот көпүрөсү тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Жана ал жердеги азаптар, кыйынчылыктар, андан кутулуу жолдору тууралуу баян кылып жатабыз. Мына ошондон бүгүн дагы сабагыбызды улайбыз. Биз буга чейин айтып өттүк, Сирот көпүрөсү мына ушундай азаптардын азабы боло турган жер экен. Түйшүктөрдүн түйшүгү боло турган жер экен. Бул жерде дозок оту болот экен. Сирот көпүрөсү дозок отун үстүнө тартылат экен. Жана ал Сирот көпүрөсүндө ушундай илмектер болот экен. Инсандын күнөөсүнө жараша ал адамды келип тилип кесип турат экен. Жана ошондой эле үчүнчү азап бул жерде караңгы болот. Эч кандай жарыктык болбойт. Биз буга чейин ошол жердеги дозок отунан куткаруучу амалдар тууралуу сүйлөшүп өттүк. Андан бир 23гө жакын амалды айтып өттүк. Албетте мындан сырткары дагы бардык солих амалдар, шарият көргөзгөн ибадаттардын баары ошол жерде дозок азабынан сактайт. Бирок өзгөчөлөп пайгамбарыбыз белгилеп өткөн амалдардын 23-үнө жакынына токтолуп өттүк. Биз ошолорго дагы көбүрөөк бекем боло турган болсок, тырышып аткара турган болсок, иншалла пайгамбарыбыз убада кылгандай кыямат күнүндө бизди дозок отунан сактайт. Сирот көпүрөсүнөн эсен аман чагылгандай өтүп алуубузга жардам берет. Эми дагы экинчи азап бар бул жерде. Ал Сирот көпүрөсү капкараңгы болот. Эч нерсе көрүнбөйт. Пайгамбарыбыз айткан: "Тахсабуна анна нару жаханнам мислу нарукум" дейт. Силер дозок отун бул дүйнөдөгү отко салыштырасыңар дейт. "Хия ашадду саваду минал кор" дейт. Ал андай эмес. Ал дозок оту ушундай капкара болот. Кандай эле жана кара кирасин сыяктуу дейт. Кара чакыс сыяктуу капкара болот дозок оту. Жана анын табы, анын ысыктыгы силердин бул дүйнөдөгү отуңар анын 60тан 1 эле бөлүгү дейт. Башка бир хадистерде 100дөн 1 эле бөлүгү дейт. Ал эки отту бири-бирине салыштырып болбойт дейт. Мына ушул отко силер кыямат күнүндө барасыңар дейт. Мына ушундай капкара болгон отко, нур болбогон жерге, караңгыга барасыңар деп пайгамбарыбыз айтат. Жана бир башка хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдар махшар майданына чогулгандан кийин ал жерде Аллах Тааладан башкага сыйынгандар, ар кандай таштарга, дарактарга, кабырларга, уйларга жана башка нерселерге сыйынып кеткендер, алар махшар майданында эле дозокко сүйрөлүп кетилет. Периштелер аларды жүзү менен дозокко ыргып жиберет. Андан кийин Сирот көпүрөсүнө момундар, андан мунафыктар барат. Момундар биз айткандай ар ким өзүнүн амалына жараша Сирот көпүрөсүнөн өтөт. Кээ бирлери өтпөй дозокко түшүп кетет. Күнөөсүнө жараша дозокко малынып, ошол жерден күйүп, күнөөсүн тазалап, андан кийин бейишке чыгышат. Бейишке барыш үчүн сөзсүз түрдө дозок отунан өтүш керек. Дозоктун үстүнөн өтүш керек Сирот көпүрөсүнөн. Ансыз бейишке бара албайт. Ар ким амалына жараша ошол жерде Сирот көпүрөсүнөн өтөт экен. Ал эми мунафыктар булар Сирот көпүрөсүнө барган кезде аларга бир аз нур берилип, кийин Аллах Таала аларды шеременде кылган абалда нурун өчүрүп коет. Мына ошол менен алар дозок отуна түшүп кетет. Момун адамдарга дагы мына ошол жерде нур берилет, ар кимдин амалына жараша. Кээ бир момундарга нур берилет, ал нур менен тоону жарытып турат. Тоодой нур берилет. Кээ бирлерине нур берилет, даракты жарытып турат. Кээ бирлерине нур берилет, өзүнүн мүчөлөрүнүн баары нур болуп турат. Кээ бирлерине нур берилет, өзүнүн бармагындай дейт. Кээде өчүп, кээде жанып турат. Шам сыяктуу болот дейт. Аны менен кээде көпүрөнү көрүп, кээде көрбөй калат дейт. Мына ошол менен Сирот көпүрөсүнөн дозоктун азабына душар болуп, андан кийин өтсө өттү, өтпөсө дозокко түшүп кетет дейт. Мына ошол Сирот көпүрөсүнөн караңгылыкта кимдин нуру канчалык күчтүү болгон болсо, мына ошол даражада андан тезирээк өтөт. Мына ошого биз Сирот көпүрөсүндө бизге нур боло турган ибадаттарды көбөйтүшүбүз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде кээ бир ибадаттарды бизге кабар берип өткөн. Бул дагы нур үстүнө нур болот. Ар бир момундун нуру болот. Биз айткандай эле кылган амалына жараша. Дагы өзгөчө амалдар бар. Ушуну аткарып жүрө турган болсо, эртең кыямат күнүндө Аллах Таала мына ушул пенделерге нур берет.
эч кандай нур болбогон күндө Сирот көпүрөсүндө мына ушундай нур берет. Ошол нурдун жарыктыгында Сирот көпүрөсүнөн өтөт. Мына ошол амалдардын кээ бирлерин токтолуп өтөбүз. Биз буларды колдон келишинче амал кылган аракет кылайлы. Бул нерсеге тырышалы, бекем бололу, өзүбүз амал кылалы жана башкаларга жеткирели. Мына ошондо кыямат күнүнө Аллах Таала бизге нур берип, бизди тозок отунан куткарып, Сирот көпүрөсүнөн эсен-аман өткөрүп, бизди бейишке киргизе турган болсо, биздин эң чоң жеңишибиз, биздин эң чоң утушубуз болот. Бул амалдардан кээ бирлерин токтолуп өтө турган болсок, биринчиси 5 убак намазга бекем болуштук. Өзгөчө багымдат менен куптан намазына жаамат менен окууга аракет кылыштык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Абдуллах ибн Амр айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү намаз жөнүндө сүйлөп жатып, бизге төмөндөгүчө айтты дейт. Мен хафаза алейха канат лаху нуран ва бурханан ва najatan yawmal qiyamah. Ким 5 убак намазды жаамат менен окуп, өз убагында окуп, сактап жүрө турган болсо, алар кыямат күнү ан үчүн нур болот. Сирот көпүрөсүнө нур болуп берет. Жана ан үчүн далил болуп берет, жана ан үчүн кыямат күнү дозок отунан нажат болуп келет деп пайгамбарыбыз айтат. Оман лам юхафиз алейха лам якун лаху нуран вала бурханан вала najatan. Ал эми ким 5 убак намаз сактабай турган болсо, кыямат күнүндө бул адамдын эч кандай нуру болбойт, эч кандай далили болбойт, жана эч кандай бул адамдын нажаты болбойт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз 5 убак намазга бекем болушубуз керек экен. Аны сактабай коюудан, ага кайдегер болуп окубай коюудан сактанышыбыз керек экен. Анткени кимдин намазы жок боло турган болсо, кыямат күнүндө ан үчүн нур болбойт экен. Эң улуу амалдардын бири бул намаз. Намаздан кийин башка солих амалдар келет. Эң денедеги баштын ордунда жүрө турган амал бул намаз болуп эсептелинет. Дагы пайгамбар башка хадисинде айтат, ас-салату нур. Намаз бул нур дейт. Пайгамбарыбыз дагы айтат, башширил машшайина фи зулами илал масажиди бин нуру тами яумал кыяма. Караңгыда мечитке басып баруучуларга кыямат күндө толук нур берилери тууралуу аларга сүйүнчү кабарды кабарла деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, багымдат менен куптан намазына өзгөчө бекем болуштук жаамат менен окуганда кыямат күндө пендеге нур алып келет экен. Ошондуктан биз багымдат менен куптан намазды жаамат менен окуганы аракет кылышыбыз керек. Жана ушул нерседе бири-бирибизге жардамдашыбыз керек. Бири-бирибизди ойготуп, бири-бирибизге чалышып, же жатар алдын ошол будильникке коюп жатышыбыз керек. Же үйдө аялы күйөөсүн ойготуп, баласын ойготуп, багымдат менен куптан намазга жөнөтүп тура турган болсо, мына ошол үйдөгү аялы дагы аларды ошол багымдат менен куптан намазга жөнөткөн себептүү бул дагы соопко эргешип, эртең кыямат күнүнө ага дагы нур берилүүсүнө чоң себепкер болот. Андан кийинки экинчи амал бул жума намазына бекем болуштук жана азан айтып жүрүү. Бул да кыямат күнүндө пендеге нур болот. Пайгамбарыбыз айтат, инналлах яб'асу айяма яумул кыямати аля хиатиха. Аллах Таала кыямат күнүндө ар бир күндү дейт. Мына жумалык күндөрдүн ар бирин өзүнүн сүрөтүнө жараша аларга жан берет, аларга дене берет, аларды тирилтет дейт. Эми бул дүйнөдө булар бир маанавий нерсе, көзө көрүнбөй турган нерсе. Бирок кыямат күнүнө Аллах Таала күндөргө дагы жан берип, дене берип, аларды тирилтет кадимкидей дейт. Аллах Таала мына ушундай кудуреттүү болгон зат. Ва ябасу жумаата захрау мунират ахлиха. Жума күнү кыямат күнүндө ушундай нурданган күл болуп өз ээсине тирилет дейт. Фа яхфуна биха. Жана өз ээси жума намазды окуп жүргөн адамдар ошол жуманын айланасына чогулушат, анын нуруна чогулушат дейт. Калурусун тухда ила каримиха дейт. Кандай эле жаңы турмушка чыгып жаткан кыз өзүнүн күйөөсүнө барган сыяктуу дейт. Tudiyulahum yamshuna fi daw'iha. Ал жума күнү өз жумага баргандарга нур кылып берет, жана алар анын нурунда жүрүшөт дейт. Alwanuhum kasaljil bayat. Алардын түсү аппак кар сыяктуу болот.
жана жыты миск сыяктуу болуп турат. Жана алар кафур деген тоодон өтүшөт, жыпар жыттуу. Янзур илейхим саколан. Аларга бардык пенделер дагы, жиндер да карап турушат. Аларга таң калган абалда, аларга суктаган абалда карап турушат. Алар ошентип бейишке кирип кеткенге чейин дейт. Вала юхалитуhum ahadun illa al-muazzinuna muhtasibun. Аларга эч ким шериктеш боло албайт. Ошол жума күнүнүн нуруна эч ким аралаша албайт, жума намазы окугандардан башка. Бир гана азанчылар гана аралаша алат дейт. Ким бул дүйнөдө чын ихластан азан айтып жүргөн болсо, мына ушул адам гана жума намазын окуп жүргөн адамдарга аралашып, ошолордун жума намазынын нуру менен биргеликте бейишке кирип кете алат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, жума намазга бекем болуп жүрүштүк, бул да кыямат күнүндө инсанга нур болот экен. Жума күнү кадимкидей нур болуп келип, инсанды бейишке чейин жектирип коет экен өзүнүн нуру менен. Жана бул нурдан эч ким пайдалана албайт экен. Бир гана жума намазы окугандар жана азан айтып жүргөндөр гана мына ушул нурдан пайда алыша алат экен. Мына ошондуктан биз жума намазга да гафилетте карабастан, анын адептерин сактап, жума намазга бекем болуп жүрүшүбүз керек. Андан кийинки адау зака. Зекетти өтөштүк. Зекет бериштик бул дагы кыямат күндө өз ээсине нур болот. Пайгамбарыбыз айтат: "Ас-садакату бурхан." Садака бул нур дейт. Ошондуктан биз зекетибизди өтөп, дагы кошумча нафил садакалар берип жүрө турган болсок, эртең кыямат күндө мунун баары биздин өзүбүздүн пайдабызга эле келет экен. Биз ушундайбыз, садака берген кезде ошол адамга пайда берип атабыз деп ойлойбуз. Чындыгында андай эмес. Сиз өзүңүзгө пайда берип атасыз. Ошол садаканы берип сиз өзүңүздүн нафсыңызды дозоктон куткарып калып атасыз. Ошол садаканы берип сиз өзүңүз Аллах Тааладан сооп алып атасыз. Мына ошол садаканы берип сиз өзүңүз кыямат күнүндө ошонун нуруна пайда алып атасыз. Ошондуктан биз ар бир садака берип аткан кезде ошол адамга берип атам дебестен өзүм үчүн кылып атам, эртең кыямат күнүнө сактап коюп атам деп биз ошол нерсеге ихлас коюшубуз керек. Биз тескеринчеси садака берсек башка адамга берип атам, башка бир текке кетип аткандай, бекер кетип аткандай кээде ушундай кызалат болобуз. Наоборот, сиз дүйнөгө жумшап аткан мал мүлкүңүз бул дүйнөдө кала турган нерсе. Ал эми ахирет үчүн берип аткан мал мүлкүңүз, ахирет үчүн садака берип атканыңыз, ахирет үчүн кайрымдуулук кылып атканыңыз бул ахиретте түгөлдү кала турган нерсе. Ал эми дүйнө үчүн сартып аткан нерсеңиз бул жок болуп кете турган нерсе. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз садакага дагы бекем болушубуз керек. Ал көп болобу, аз болобу, колдон келишинче кылышыбыз керек. 1 сом болобу, 2 сом болобу, кийим кечеден болобу, тамак аштан болобу, неден болот? Биз башкаларга кандай жардамыбыз тие турган болсо, мына ошону кылып бере турган болсок, иншалла бул садаканын ордуна жүрөт дагы. Эртең кыямат күндө мына ошол нерсенин соогунан биз пайдаланабыз. Андан кийинкиси 4-чү амал ас-сабру аля акдариллахи. Аллах Тааланын тагдырына сабыр кылыштык. Аллах Таала башыңызга кандай тагдыр салбасын, кандай оор күндөрдү салбасын, ушул нерсеге Аллах Тааланын тагдыры экен деп ага наразы болбостон, ага каршы сөздөрдү айтпастан, ага сабыр кылыштыгыңыз, мына ушул нерсеге разы болуштугуңуз, мына ушул нерсеге соо үмүт кылыштыгыңыз бул эртең кыямат күндө сизге нур болуп берет. Пайгамбарыбыз айтат: "Ас-сабру дияун." Сабыр бул нур дейт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, сабырдын өзүнүн түрлөрү бар. Аллах Таалага ибадат кылууда сабырдуу болуштук, бул дагы сизге нур болуп берет. Намаз окууда сабыр болуштук, зекет берүүдө сабырдуу болуштук, жана башка парыздарды аткарууда сабырдуу болуштук, эртең сизге нур болуп берет. Экинчиси, күнөө иштерден тыйылганда да сабырдуу болуштук. Албетте күнөө иштер нафска аябай жагат. Кээде ошол жеңил жолдон күнөө кылып туруп тамак аш тапкың келет, кесип кылгың келет. Кээде ошол жеңил жолдон өзүңдүн нафсыңды кандыргың келет. Кээде жеңил жолдон башка бирөөнү алдап дагы бир нерсе кылгың келет. Бирок ошол кезде сиз сабыр кылып туруп, кыйналсаңыз дагы адал жолдон таап чейин деп сабыр кыла турган болсоңуз, кыйналсаңыз дагы өзүңүн нафсыңды зынадан тыя турган болсоңуз, кыйналсаңыз дагы бирөөнүн чөнтөгүнө кол салбай турган болсоңуз, эртең кыямат күнүндө мына ушунуңуз сизге сирот көпүрөсүн өз пайдасын берип, сизге нур болуп, сирот көпүрөсүн өткөрүп коет. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз сабырдуу болушубуз керек. Сабыр өтө бизден талап кылынган нерсе. Ибадатта болсун, башка келген кыйноолордо болсун, башка келген сыноолордо болсун, илим алууда болсун, кандай нерсе болсун, бул сабырдуулук сөз түрдө бизден талап кылынат. Албетте кээ бир орундар бар, бул жерде сабырдуулук деп отура бербеш керек. Кээ бир орундарда сабырдуулуктун өзүнүн кээ бирки аткара турган орундары бар.
Андан кийинки 5-чи амал кыраату суратул каф яумул жума. Жума күнү Каф сүрөсүн окуп жүрүштүк. Бул дагы кыямат күнүндө нур болуп берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен кара суратул каф яумул жума адалаху минан нури ма байна жуматайни." Ким жума күнү Каф сүрөсүн окуй турган болсо, 2 жума ортосу ага нур болуп берет деп пайгамбарыбыз айтат. Башка бир хадистерде канат лаху нуран яумал кияма ми макамихи илал Макка. Кыямат күнү аны үчүн нур болот, ошол турган жеринен баштап Маккага чейин дейт. Сиз Кыргызстанда туруп Каф сүрөсүн жума күнү окуй турган болсоңуз, кыямат күнүндө сизге ошол Маккага чейин мына ошол нур болуп келет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге мына ушунча кабарлайт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн алганыбыз 5 амал болду. Биринчиси 5 убак намазга бекем болуш керек экен. Экинчиси жума намазы, жана азан айтып жүрүштүк. Үчүнчүсү зекет бериштик. Төртүнчүсү сабырдуу болуштук Аллах Тааланын тагдырына. Бешинчиси жума күнү Каф сүрөсүн окуп жүрүштүк. Мына ушул кыямат күндө бизге нур болуучу амалдар экен. Аллах Таала баарыбызды ибадаттарга бекем кылсын. Кыямат күндө аткарган амалдарыбызды бизге нур кылып берсин. Бизди сират көпөрөсүн эсен аман өткөрүп, бейишке кирүүнү насип кылсын. Субханакаллахумма бихамдик. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.